кээ бир учурларда бул ошол жыныстык катнаш болгондон кийин, ошол инфекция жуккандан кийин экинчи же үчүнчү суткаларда ошол жанагы заара чыгуучу каналдан, уретрадан выделение, ириң сыяктуу ошо выделение келип калышы мүмкүн. Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр. Бүгүнкү подкастты Авиценна клиникасынын башкы дарыгери Мамед Азимовна Мамедназар мен алып барам. Бүгүнкү подкасттын темасы жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекциялар. Бүгүнкү подкасттын коногу Мусакеев Шайлоо мырза. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Тилекке каршы кийинки учурларда ушул жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекциялардын саны бара-бара көбөйүп жатат. Бул кандай инфекциялар жана эмне себептен көбөйүп жатат? Айтып берсеңиз. Негизи жыныстык жол менен жуккан инфекциялар көп түрү бар. Бул жерде жыныстык жол менен кантип жугуп калат, кандай учурда жугуп калат? Бул боюнча айта кетсем, жыныстык жол менен ошол носитель деп коет, аял кишилерде дагы, эркек кишилер дагы экөөндө тең боло турган болсо, ошол инфекция положительный боло турган болсо, ошол экөөндө тең баягы жугуп калышы мүмкүн. Оору эч кандай белги бербей эле ошол инфекцияларды алып жүргөн учурлар көп эле кездешет. Көп эле кездешет андай учурлар. Ошол учурларда негизи биринчи симптомдору ошол эркек кишиде билине баштайт. Аял кишиде негизи билинип жүрөт, эркек кишиде кээ бир учурларда билинбей калышы да мүмкүн. 2 же 3 сутка өткөндөн кийин ошол жыныстык мүчөсүнөн, уретра деп коебуз, ошол жерден выделение келип коет, жанагындай агып калышы мүмкүн. Бул негизги себептердин бири ошол биздин азыркы жаштар кеч убакытта үйлөнүп жатат. Кеч убакытта үйлөнгөндө ал ошол 18 жаштан кийин, ошол шаарга келгенден кийин ал жыныстык катнашка түшкүсү келет, же болбосо ошол интернеттен жанагы порно көрүп коюшу мүмкүн, же ошол возбуждение болуп калышы мүмкүн, ошол нерсеге ошол интерес кое баштайт. Ошо психологиясында ошол жыныстык катнашка түшкүсү келип калат. Ошол учурларда же ошол денесин саткан кыздарга барып калышы мүмкүн, же болбосо көчөдөн таанышып жыныстык катнаш болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда бул инфекция жугуп калышы мүмкүн. Негизи бул инфекциянын аталыштары, түрлөрү бар. Ошол жыныстык жол менен жуккан инфекция ошол гонорея, хламидий, микоплазма, уреоплазма, ВПЧ, ВПГ деп коет, ВПЧ 16, ВПЧ 18, ВПГ 2 деген ошондой түрлөрү бар. Ушул вирустар, булардын ар биринин өз алдынча симптомдору болот. Эгерде ушул ооруну жугузуп алса, кандай биринчи белгилери болот? Жана белги бербей да жүрүшү мүмкүнбү? Кээ бирки инфекциялар белги да бербей жүрүшү мүмкүн. Бул ошол негизи эртең менен турганда, заара кылып аткан учурларда ошо ачыштырып, же болбосо ошол күндүзү көчөдө басып жүргөндө же бир жерде отурганда ошо каналдын ичи кычышып калышы мүмкүн, дискомфорт пайда кылышы мүмкүн. Кээ бир учурларда бул ошол жыныстык катнаш болгондон кийин, ошол инфекция жуккандан кийин экинчи же үчүнчү суткаларда ошол жанагы заара чыгуучу каналдан, уретрадан выделение, ириң сыяктуу ошо выделение келип калышы мүмкүн. Ошондой белгилер менен коштолот бул. Мындайча айтканда, кээ бир учурда эч кандай симптом бербейт. Кээ бир учурда ошол жыныстык мүчөсүнөн кандайдыр бир ириң сыяктуу суусундук чыгып калат, суюктук чыгып калат. Андан тышкары кычышып же оору пайда болушу мүмкүн, да? Ооба. Жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекцияларды кантип аныктоого болот? Негизи диагностика жасаардан алдын биз ошол мазок алабыз, заара аркылуу дагы инфекцияны аныктасак болот, анан кан аркылуу дагы инфекцияны аныктасак болот. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Андан тышкары, эгерде ошол инфекция аныкталса, сөзсүз түрдө УЗИден, ошондой эле ошо оорулуунун кандай симптомдоруна жараша анан дарылоо жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө. Бул
инфекциялардын кесепети эмне болушу мүмкүн жана осложнение деп коет, кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Негизи инфекция өзү көп ооруларды козгойт. Бул жерде ошол эркек кишиде уретритке алып келиши мүмкүн, простатитке алып келиши мүмкүн, везикулитке алып келиши мүмкүн. Ошол жыныстык жол менен жуккан инфекциялар кээ бир учурларда ошол тукумсуздукка да алып келип коюшу мүмкүн. Себеби дегенде ошол көптөн бери дарыланбай жүрсө, ошол простата жак воспаление боло турган болсо, ошол уруктук чыгуучу каналдагы ошо простата аркылуу өткөн. Ошол жерде да везикулит болуп калса дагы, же ошол каналга ичи воспаление болуп кала турган болсо дагы, ошол тукумсуздукка алып келип калышы мүмкүн. Рак ооруларына дагы жеткириши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө жеткириши мүмкүн. Бул жерде ошол көптөн бери лечение албай жүрсө, аны дагы симптомдорун негизи организм өзү да күрөшөт, бирок кийин анын организминде ал жетпей калышы мүмкүн. Ошол учурларда да рак клеткаларын да козгоп коюшу мүмкүн. Эгерде оорулуу ошол жыныс аркылуу жугуучу инфекцияларды жугузуп алса, анда кантип дарылануусу керек? Негизи ар бир пациент келгенде биз диагностика жасайбыз да, диагностика жасаганда биз ал жерде кайсыл инфекция экенин билишибиз керек. Ошол кайсыл инфекция чыга турган болсо, мисалы ошо микоплазма же хламида чыгып кала турган болсо, ар бирине өзүнчө ошол антибиотиктер бар. Же болбосо ошол каналдын ичин дагы промывка кылып тазалап жуу дагы негизи шарт. Анан ар бир инфекцияга өз алдынча ошол дарылоо ыкмалары бар. Врач сөзсүз түрдө көрүп, диагностика кылып, анан өзү ошол оорусуна жараша ар бирине ар кандай дарылоо жүргүзөт. Сөзсүз түрдө. Бул оору менен ооруп калбаш үчүн кантип алдын алуу керек? Негизги учурда алдын алуу учурунда кээ бир учурларда ошол клубтарда же башка жерлерде таанышып калышат дагы, ошол түнү эле контакт болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурларда эч кандай шашылбаш керек. Же болбосо ошол аптекадан презерватив эле сатып алса болот. Негизи презерватив 100% коргойт деп айта албайбыз. Эч ким кепилдик бербейт. Эч ким кепилдик бербейт. Себеби дегенде вирустун өзүнүн размери негизи микроскоп менен көрүп изилдешкенде 0,1 нанометр болсо, презервативдин анын тешикчелери да болот. Ал тешикчеси 0,5 нанометр болуп чыккан. Андан өтүп кетүү дагы коркунучу бар. Андан кийин негизи жыныстык катнашка түшөрдөн алдын ошол өздүк гигиенаны да сакташ керек. Дарат алган учурларда, чоң даратка барганда дагы өздүк гигиеналарды жакшы сакташ керек негизи. Андан тышкары жанагы эгерде аялынан же эркегинен кандайдыр инфекция чыкса, сөзсүз түрдө экөө бирге чогуу дарыланыш керек. Сөзсүз түрдө, эгер мындай учурлар болуп калат. Үйлөнгөн эркектер налево барып коюшу мүмкүн, башка партнерго барып коюшу мүмкүн, андан инфекция жуктуруп алат. Ал инфекция ошол башка партнер менен катнаш кылып келгенден кийин ошол түнү эле аял менен катнаш болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда аялына жугуп кала турган болсо дагы бул коркунучка алып келиши мүмкүн. Ошол учурда эки партнер тең чогуу дарыланыш керек негизи. Чоң рахмат. Мен ойлойм баарына кызыктуу болду деп. Көптөгөн ушул сиздин маалыматыңыз менен башкаларга пайдалуу болсун, башкалар ушундай ооруларды жуктуруп алыс болсун. Көрүүчүлөргө эгер сиздерде кандайдыр бир кызыктуу суроолоруңуздар болсо, анда сөзсүз түрдө комментарийге жазсаңыздар болот. Биздин дарыгерлер сөзсүз түрдө сиздерге жооп берет. Урматтуу достор, ушундай учур болуп калат, жаштык мастык деген. Бул учурда ошол байкабастан же көңүл бурбастан ошо башка партнерго барып калышыңар мүмкүн. Ошол учурларда инфекция чыга турган болсо же ушундай биз айткандай симптомдор боло турган болсо, сөзсүз түрдө урологко баргыла. Уролог сиздерге ошол мазок тапшыргандан кийин, диагноз койгондон кийин, андан кийин сиздерге лечениясын жазып берет.